Кыргызстандык айым Москвада метронун рельсине кулап кеткен жаранды куткарып калды. Бул тууралуу видео соцсул тармактарга тарап жатат. Маалыматка караганда окуя 27-июлда болгон. Алия Өзбекова аттуу кыргызстандык айым поезд жакындап калганда метронун рельсине кулап кеткен кишини көрүп калып жардамга келген. Эптеп жатып сүйлөп чыктым. Поезд келе жатат, жардам бергиле деп кыйкырдым дейт ал видеодо. Булак Суперкежи. Президент Садыр Жапаровдун 25-27 июль күндөрү Франция Республикасына болгон иш сапары аяктады. Сапардын биринчи күнүндө мамлекет башчы туруктуу өнүгүү үчүн спорт, тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк, жакшы келечек үчүн бирге аталышындагы саммиттин ишине катышты. Иш сапардын экинчи күнүндө Садыр Жапаров Кыргызстандын Франциядагы элчилигинин жаңы имаратына барды. Мамлекет башчысы чет өлкөдөгү мекемелердин кызматкерлери жана башчылар үчүн зарыл шарттарды түзүүнүн, анын ичинде турак жай менен камсыздоонун маанилүүлүгүн эскерте кетти. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Туркиянын президенти кичинекей баланы жаакка чапты. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган колун өппөй койгон кичинекей баланы бетке чапты. Окуя Ризе шаарында жер тирөөдөн жабыр тарткан жашоочуларга батир тапшыруу аземинде болду. Батирдин ачкычын алууга барган бөбөк президенттин колун өпкөн эмес. Эрдоган бетине чаап, жанындагы адам президенттин колун өбүш керек экенин айткандан кийин эркек бала Эрдогандын колун өпкөн. Булак Баракелде. Кытайда сел 10дон ашык кишинин өмүрүн алды. Ар агенттиги Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарына таянып, жекшемби күнү өлкөнүн түштүк-чыгышындагы туристтик аймакта нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүп, 15 киши каза болгонун жазды. CCTV мамлекеттик телеканалы Хунан провинциясындагы Хэнян шаарынын карамагындагы Юэлин айылында селден улам 21 адам урап түшкөн үйдүн алдында калганын жазды. Жаракат алган 6 адам куткарылып, ооруканага жеткирилгенин Синхуа маалымат агенттиги билдирди. Жабыркагандардын абалы тууралуу маалымат айтыла элек. Акыркы күндөрү тынымсыз жааган жамгырдан улам Кытайдын бул аймактарында 40ка жакын поезд убактылуу ишин токтоткон. Булак Азаттык. Тамчыда жүргүнчү ташыган кичи автобус жол кырсыгына учурады. Скөл облусунун Тамчы айылында маршрутка жеңил унаа менен сүзүшүп кетти. Бул тууралуу репортерго күбөлөр билдиришти. Кырсык саат кече 15:00 чамасында болгон. Эки унаада тең жабыркагандар бар.